Эч ким жок. Айда. Эмне отурасың? Мен чыкпай эле коеюнчу. Эшли, биз баарын сүйлөшпөдүк эле. Жүр. Сен билесиң да, бизде акча төгөндү. Сенин баңгизатың кымбат турат. Дос, ал сигнализацияны эч качан койбойт деп айтпадың беле? Эшли! Эшли, чык бол! Каштык. Трэвис! Кыймылдаба. Колуңду эме жерге ташта. Бул инсанды куткаруу. Реабилитация учурунда силер баңгизаттан толук куткарылуунун алдында көптөгөн азгыруулар бар экенин түшүнөсүңөр. Ал азгыруулар көтөрүлгүс болгондой сезилет. Алардын алдында өзүңдү кармоо мүмкүн эместей көрүнөт. Бирок кантип мүмкүн эмеске жетүү мүмкүн болсун? Же башкача айтканда, кантип айыгууга болгон үмүттү көбөйтсө болот?
Силер билгендей, Эшли реабилитация программасын ийгиликтүү өттү. Эми пациенттин бул ийгилигин бекемдөө биздин центрден тышкары өтөт. Лиза, биздин акыркы сүйлөшүүдө сиз айткансыз, азыркы учурда эмне деген учур? Эшли, мен сени каалагандай кылдым. Эми сен мени таштап атасыңбы? Уксаң, сенде сыноо мөөнөтү. Сени дагы бир нерсе кылып салабы деп отурууну каалабайм. Эми эмне кылышым керек? Сенин эжең менен сүйлөштүм. Аныкында бир нече убакыт жашап турасың. Ат минесиң, эсиңдеби мурункудай? Трэвис, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Сага келдим. Акылынан адаштыңбы? Мени таштагандан кийинби? Мен сенин жарыңды сактадым. Бүт күнөөнү өзүмө алдым. Кет бул жерден. Эжем келеликте. Кечир, мен өкүнөм. Эмне кылышты билбей калдым. Полицияны көргөндө эле сени чакыранга аракет кылдым. Сөз берем. Билесиңби эмне? Мен сен үчүн ушул клиникада түштүм. Бул сенин сунушуң болгон. Мен бул жерде жарым жыл отурдум. Жарым жыл. Эми болсо сыноо мөөнөтү. Дагы жарым жыл. Жөн гана мени жайыма калтыр. Өзүңдүн бөлмөңө алып бар. Жардам бересиңби? Мен тамак жасаганды билбейм. Такыр. Бул даяр болуп деле калды. Салат жасасаң болот. Кел, уялба. Мейли. Бирок, бир гана салат. Макул.
Мени сыйынайын, каршы эмессиңби? Кудай, ушул берген тамак үчүн рахмат. Эшли менен өткөрө турган убакыт үчүн дагы рахмат. Амин. Анча көп салба. Сен мени күчү жок деп ойлоп турасың да, Сени менен эмне болуп кеткенин түшүнбөй турам. Мурун сен оңой менен баш ийбегениң эсимде. Салам. Кандайсың? Кергиле. Азыр туруп тургула. Рахмат. Мен азыр келем. Такыр унутуп калыптырмын. Бүгүн ыйык китепти изилдөө күнү. Кечинде. Шашпа, мен барып даярданайын. Эгер кааласаң, бизге кошулсаң болот. Мүмкүн башка жолу. Анан сенин сиңдиң эмне болду? Азыр мен аны түшүнүүгө аракет кылып атам. Азыр ким болсо ошол менен таанышкым келип атат. Машаяктан үлгү алууга аракет кылып атам. Мен жеттим, баары жакшы, ошондо эле айтып коеюн дегем. Ал азырынча бош эмес. Сенин эжеңде ыйык китепти изилдөө убактысы же ошо окшогон бирдеме болуп жатат. Аны билесиң да. Кечирээк чалат, макулбу? Мен чарчадым. Жакшы кал. Кутмандуу таң, Эшли. Мен кетишим керек. Эртең менен ат минүү сабагы бар. Эгер кааласаң кошулсаң болот, алыс эмес. Көчө менен түз баруу керек. Мүмкүн ал жер эсиңде. Ооба, эсимде. Өзүң тамактан. Мен жемиштерди сатып алдым. Анан көрүшөбүз, макулбу? Жакшы кал. Салам, Чип. Мени эстедиңби?
Анан бул жерде канча атың бар? 10га жакын. Көп сарайлар арендаға берилген. Сен болгондон бери көп нерсе өзгөрдү. Силер көчүп кеткенден бери. Ал көчүп кеткенден бери. Менин эрким болгондо бул жерден кетмек эмесмин. Биз бул жерде жашаган мезгилде ат сарай менин куткаруу жайым болчу. Сен оюңча бул тууралуу сүйлөшө турган убакыт келдиби? Сен даярсыңбы? Мен оюмча даярмын. Ооба. Эмнеге апам экөөңөр катуу айырмаланасыңар? Эми сенин апаң экөөбүз эки башка жол менен кеттик. Салам достор, салам. О, Эшли, салам. Араң тааныдым. Саламатсызбы? Сен биз менен чогуу болгонуңа абдан ыраазымын. Ооба, бирок көпкө эмес. Диана сени келет дегенден бери Эмили сени менен таанышкан күндү күтүп жатты. Билесиңби, Эмили сенин жанагы шоуда жеңишиңди көрүп абдан шыктандырылды. Эми ал да жеңиш жөнүндө ойлоп жүрөт. Ооба, мейли. Эмили даярсыңбы? Ооба. Менин жаңы атымды көрүң келеби? Албетте. Мен кетишим керек. Джейсонду тренировкадан алышым керек. Макул. Анан кайра келем. Жакшы.
Мен муну алсам болобу? Ооба, болот. Ал көптөн бери бул жерде турат. Менде насос бар болсо керек. Тапканга аракет кылам. Биз ушуну колдонуп белек жанагы шоуда. Ооба. Мынакей. Рахмат. Мен шаарга барышым керек. Жалгыз боло аласыңбы? Ооба, албетте. Сен мени кантип таптың? Менин керектүү досторум бар да. Күлкүлүү эмес. Мени сенин жаныңда көрбөш керек. Билем, бирок сенсиз жүрө албайм. Сен менин кичинекейимсиң. Мен башка сенин кичинекейиң эмесмин. Андай болууну да каалабайм. Мен сагындым, Эшли. Сен кетишиң керек. Мен сени сүйөм. Анда эмнеге баарын бузуп жатасың? Сен туура айтасың, туура. Мен ойлоп турмун.
Sen kayda жүрдің? Басып жүрдім. Каякта? Мен сарсана болдым. Керегі жоқ. Уксаң, мен ертелі келейін дегем, чын. Бирок анан жанагы атты көрүп калдым. Алачка. Бир неме кылуу керек, эсин табыш керек. Ветеринарга чалуу керек, же бир нерсе кылыш керек. Биз ага тамак беришибиз керек. Ал кайда? Хейден стритте. 1,5 километрдеби? Эшли, мен аны тапканым жакшы болду. Биз ага жардам беришибиз керек. Менин башка жумуштарым бар. Айтып койсоң деле болмок. Кат жазып же чалып койбойт белең. Апам телефонунду алып койгон, эсиңдеби? Мен билген эмесмин. Мен сени бул жерде түрмөдө отурганда сезишиңди каалабайм, бирок суранам. Бир жерге кетсең, мага айтып жүр. Макулбу? Макул. Ким? Уксаң, мен башкача баштайын дегем. Мен өкүнөм. Мен дагы. Мен ат сарайга кеттим. Анан ошол ат тууралуу билейин. Эмне кылса болот экенин көрөбүз. Макулбу? Жакшы. Анан урушту токтоттукпу? Ооба. Салам, Трэвис. Бул мен. Жанагы ат ушулбу? Анын аты ким? Билбейм. Чалганың жакшы болду. Биз кайрадан биргебизби? Мүмкүн. Мен кайра кетишим керек. Эжем келеликте. Жеткире аласыңбы? Албетте.
Жардам бергениңер үчүн рахмат. Бул жумада жардамчылар азайды. Эч нерсе эмес. Кызык болду. Кечээ бул ат тууралуу силер чалдыңар. Ошол заматта аттын ээси орун табып бер деп суранган. Жүр, Уинстон. Анын аты ушундайбы? Документи боюнча ооба. Эмнеге аны ташташты? Анткени анын ээсин карылар үйүнө жөнөтүшкөн. Ал эми үй бүлөсүнүн бул атты бакканга каражаты жок. Мени менен жүрүңүз. Жардам бересизби? Макул. Токтогула, эмнеге? Биз алып кетебиз деп ойлогом. Жок, ал кароол центрине жөнөтүлөт. Ал жерде ага жаңы кожоюн табып беришет. Эмнеге биз аны алып кете албайбыз? Менде бош орун жок, түшүнсөң. Токто. Чиптин сарайындачы. Мен өзүм кам көрөм. Чынын айтканда, бизде да бош орун жок. Диана, сен аттарды сактоо программасынын катышуучусуң да. Эгер сен макул болсоң, сага бул атты берем. Мейли, андай бизде жашасын. Сен мурдагыдай эле бул жыйынга барып жүрөсүңбү? Ооба. Анан эми эмне кылабыз? Биринчи аны ветеринар карасын. Ага жакшы тамак берип кам көрүү керек, айыкмайынча. Жашап турсун, бири-бириңерге көнөсүңөр. Кийин башка аттарга кошсок болот. Сен мага жардам бересиңби? Сага жардамым керек болсо. Азырынча жөнөкөй кам көрүү керек.
Салам. Салам. Мен азыр парикмахерскке барам. Кааласаң чогуу барабыз. Сенин чачың менен бирдеме кылабыз. Эмне дейин деп турасың? Сен акыркы жолу өзүңдү күзгүдөн качан көрдүң эле? Эмне ушунчалык баары жаманбы? 1 сааттан кийин кандай дейсиң? Макул. Сага жактыбы? Ооба. Жакшы болду. Тамактаналы, кандай дейсиң? Жакшы. Кирип 2 сэндвич сатып алалы. Сен ошончолук ачкансың да? Болсага. Азыр келем. Сенин максатың, сен чуркаганда ал да чуркаш керек. Сен ордунда турганда ал да ордунда туруш керек. Мунун баары сен жерде турганыңда, мингенде эмес. Эгерде колуңан бул келсе, анда башталыш жакшы десек болот. Бул биздин мамилебиздин негизи. Ушуга жетүү керек. Андан кийин эмки этапка өтөбүз. Сен жыйынгабы? Сен да барсаң болот. Билем. Анда мен кеттим, 1-2 сааттан кийин келем. Макул. Абдан сулуусуң бүгүн. Эски кийимдеби? Мага бул кийим жагат.
Диана? О, салам. Эшли экөөң үчүн сыйынып атам. Ал кандай? Ал үчүн сыйынышыңарды суранам. Дагы сыйынгыла. Менимче, ал азыр жалгыз өзү күрөшүп аткандай. Кудайсыз. Жакындарыбыз менен өзүбүздү кандай алып жүрөбүз? Байкап көргүлөчү. Башкалар менен Ыйсанын сүйүүсүн бөлүшүп жатканыбызга ыраазы бололу. Ыйсанын ысымы менен Амин. Эжең менен мамилең кандай? Абдан жакшы. Үйдө отуруп апам менен отургандан көрө жакшыраак деп ойлойм. Атка минип атасыңбы? Азырынча жок, бирок жакында минем. Эми менин атым бар. Бир аз убакытка чейин болсо деле. Кандайча? Аны куткаргандан бери кам көрүп келе жатабыз. Аны менен эмне болду? Кожоюну таштап кеткен. Аны бакканны каалашкан жок. Же бага алышпады. Жаман. Ооба. Анан биз сүйлөшө турган дагы бир нерсе болдубу? Менимче жок, баары жакшы. Жакшы. Мурунку тааныштарың менен байланышып турасыңбы? Чалышып атасыңбы? Жок. Эч ким менен.
Муну аягына, аны болсо башына. Катуураак тарт. Кое бербе. Ошондо сен аны сезе аласың. Жакшы, Эшли, азаматсың. Билбейм. Бир кызыктай. Сенин колуңан баары келет. Сен мурун эч качан мындай кылган эмессиң да. Ошон үчүн салыштыра турган эч нерсе жок. Үйрөнөсүң. Ооба да, сага айтыш оңой. Бул сенин атыңбы? Эми, азырынча ооба. Кармап келсем болобу? Албетте. Аты ким? Уинстон. Салам, Эшли. Менде азыр хиропрактикам бар. Аттарга жем бере аласыңбы? Ооба. Албетте. Сонун, чоң рахмат. Аны бошотуп үстүн жаап аласыңбы анын? Ооба. Жаман эмести. Толугу менен муздагыча жем бергим келбей турат. Макул. Сенин апаң жакында сени алып кетет. Эшлиге жардам берсин болобу? Албетте. Бирок алыс кетпе. Апаң күтүп калат. Макул. Ким менен сүйлөшүп жатасың? Эч ким менен. Эмне кылып жатасың? Эч нерсе. Сен мени далдашың керек болчу. Кеттик. Эшлиге жазып жатасыңбы? Ооба. Ал кандай? Жакшы эле. Мен аны кайтарып келем. Мурункудай баары жакшы болот.
Бул жери сага жактыбы? Ооба, абдан. Сен кайгылуу көрүнөсүң. Анткени мен көп нерсени ойлонушум керек. Мен капаланганда Кудай менен сүйлөшөм. Анан мага жакшы болуп калат. Диана кайда? Докторго кетти. Мага айткан жок. Айтса эртерээк келмекмин. Баары жакшы. Мен жардам бергениме ыраазы болдум. Мейли, биз кетели. Жакшы кал. Жакшы бар. Сенде акча барбы? Жок. Эмнеге? Бирдеме ойлоп табуу керек. Жок, кереги жок. Эмне болду? Менимче баары жакшы. Анда эмне үчүн баарын бузгуң келип турат? Бузгуң келип турат? Бизди жакшы жашасын деп турам. Сен өзүмчүлсүң. Өзүмчүл? Менби? Сен ал атты мени караганда көбүрөөк сүйөсүң. Эжең сени кыска жипке байлап жүрөт. Жок. Биз кайтышыбыз керек. Эмне үчүн? Мен атты бошотподум. Ал жем жей албай калат да. Түшүнүктүү. Токтот, тез. Масагыз же бирдеме берчи. Эжем абдан ачууланса керек. Мынакей. Кечир. Сен атты жеми жок, суусуз калтырып койдуң. Мен кечирим сурадым го. Сенин бутуңа тура албай калыптырсың. Мен билишим керек болчу. Сага жардам бере алам деп ойлогом. Сага менин жардамым керек деп ойлогом. Ушинтип мага жооп бердиңби? Билесиңби? Сеники туура. Мендейлерге кантип жардам бериш керек экенин сен жакшыраак билесиң да. Кеп сенде жана сенин баңги заттарыңда, башка эч нерсе. Каякта жүрдүң?
Ең соңы. Билиң келип жатабы? Өзүмдүн жүргөн балам менен, түшүнүктүүбү? Биз бир ас салдык. Ошол эле. Сенде реабилитация жүрүп жатат. Сага болбойт. Менин колуман келет. Колуңан келбегени көрүнүп турат. Мен сени 2 саатка эле таштадым. Ошонун ичинде ушунча иштер болуп кетти. Сен муну менен күрөшө албайсың. Азырынча жок. Эшли, суранам. Биздин жеткендерибизди бузба. Менин жашоом менен жашап көр. Унутуп калган турбаймы? Сен ыйыксың да. Билесиң эмне? Өзүңдүн аттарыңды жоготуп ал. Кандай өттү? Сүйлөшкүм келбей турат. Жөн эле кеттик. Сен ал үчүн кам көрдүң, түшүнүп атасыңбы? Жакшы устат болдуң. Ал баарын бузбайт деп үмүттөнөм. Бул жерде эмне кылып жүрөбүз? Трэвис, токто. Эмне кылып атасың? Мага акча керек. Трэвис, бул жыйын да. Ооба, бул жерге акча алып келишет. Жана музыкалык магнитофон бар. Бул менин эжемдин жыйыны. Абдан сонун. Токто. Токто, мен буга катышпайм. Эмне, оңолуп калдыңбы? Сен ушундай жашоодон чарчаган жоксуңбу? Чарчаган жоксуңбу? Өзгөргүң келбейби? Уурулук менен баңгизаттан жогору болгуң келбейби? Сени өзгөрдү деп ойлогом. Жардам бериң келбесе, машинага барып отуруп тур. Shattered shards of clay. Oh, how do you find your way through the ruins of your life? How do you survive? Broken, broken. Who will understand when you've been broken? How
Эшли, What time is it? саат канча болду? Таң атып калды. Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? I was reading about God Кудай жөнүндө окуп аттым. in your Bible, Сенин ыйык китебиңде. Эмне жөнүндө? about the things Jesus Ыйсанын кылганы тууралуу. then about him dying Биздин for our күнөөлөрүбүз sins. үчүн өлгөн жана башкалар. As I was Бирок reading, муну окуганда started көз crying. жашым толо баштады. Because I Мен felt бирдеме сездим. when it says he died Ал for all our биздин sins, күнөөлөрүбүз үчүн өлдү дегенде, it means me мен too. үчүн дагы дегенди билдирет да, туурабы? Ооба, сен үчүн дагы. But I really messed Бирок up. мен баарын бузбадымбы? Эшли, бир гана сен эмес. Биз баарыбыз күнөө кетиргенбиз. Эч ким таза жашаган эмес. Бирок Ийса айкаш жыгачта кадалганда, ал муну түбөлүк жана таза сүйүүсү менен кылган. Ошол үчүн мен Кудайдын сөзү менен жашаганга аракет кылып жашайм. Мен буга милдеттүү эместен, аны дагы сүйгөнүмдөн жасап турам. Мен аны сүйгөндүктөн. Түшүнүп жатасыңбы? So what do I do now? Мен эми эмне кылышым керек? Jesus, Ыйса, I believe that you are the сен Son of Кудайдын God. уулусуң. I believe that you Сен died менин for my күнөөлөрүм sins үчүн өлүп, анан тирилгенсиң. and rose from the dead. Мен ушуга ишенем. Please forgive me Суранам, for my менин sins. күнөөлөрүмдү кечир. I take you now Сен менин as my куткаруучумсуң. Savior. Мен буга ишенем. I give you Мен my сага life. өз өмүрүмдү тапшырам. Thank you for Мени saving me. куткарганың үчүн рахмат. In Jesus' name, Ыйсанын ысымынан. amen. Амин. Амин.
Бул эмне? Мен дил баян жазышым керек. Бул реабилитациянын бир тапшырмасы. Бирок мен анча деле жазуучу эмесмин. Качан сүрөт тартып баштадың? Уинстон пайда болгондо. Жакшы сүрөт тарткан жокмун, билем. Мен бир гана кайра тарта бердим. Ошентип окшошту кичине. Билбейм эмне үчүн. Мен азыр гана түшүнө баштадым. Эмне тартып жатканымды. Мен өзүмдү тартып турмун. Сен баары Кудайдан деп айткансың. Ал бизге бир нерсени үйрөтүш үчүн, биз бир нерсеге жетишебиз үчүн ар кандай учурларды жиберет деп. Ушул убакытка чейин мен жалгызмын деп ойлогом. Бирок Кудай мага сени жана Уинстонду жиберди. Эшли, кеттик. Жакшыбы? Сен эң сулуусуң. Сенин колуңдан келет. Салам. Абдан сонун көрүнөсүң, кызым. Рахмат. Азаматсың, Эшли. Бир нерсе өзгөрдү. Эми, Эшли, ата-энеңе бирдеме айткың келеби? Мен центрден жаңы кеткенде баары жакшы болчу. Бул программа баңгизаттан жардам берди. Бирок бир аз убакыттан кийин өзүмдү башка көз караш менен карап көрдүм. Мен өзүмдүн алсыздыгымды көрдүм. Ишенбегендик, коркунуч. Мунун баарын мен баңгизат менен басканга аракет кылып жүрдүм. Эгер силер мени Дианага жөнөтпөсөңөр, мен муну эч качан түшүнмөк эмесмин. Жана Кудайга ишенмек эмесмин. Бир жылдан кийин
scattered shards of clay. Oh, how do you find your way through the ruins of your life? How do you survive? Broken, broken. Who will understand when you've been broken? How can you explain it broken? Why do you feel pain when your heart is turned to stone? Oh, how do you walk alone through the ruins of your life? How do you survive? Oh, Lord, I'm falling at your feet. I see you broken, dying for me. Oh, my Redeemer, how you suffered. Broken, I could never understand how your heart was broken when the Father turned